Азыр болсо Өзбекстандык жана Кыргызстандык мушкерлер. Өзбекстандан көк бурчтан чыга турган Фарух Кадиров, ал эми Кыргызстандан Мыктыбек Оролбай уулу, улуу кыргыз спорт клубунун өкүлү. Мына бой узунурагы бул кыргызстандык. Ал эми бой бир аз кыскараак болуп турганы сакалчаны бул өзбекстандык мушкер. Булардын салмак чембирдеги 71 кило. Өзбекстандык Фарух Кадиров Мангуст спорт клубунан Мансур Тугизбаевдин шакирти, кармаш урушу боюнча Өзбекстандын чемпиону. Мыктыбек Оролбай уулу агрессивдүү баштады. Алгачкы чабуулдары бир аз болсо да өзүнүн максатына жетти. Мына ушундай демек бири-бирине буттарына кирип барбастан туруп алып таймашты өткөрүүгө аракет кылып атышат. Бул өтө жакшы. Снайперлик демек таланттарында көрсөтүүнүн үстүндө. Экөөнүн тең колу бир топ таасирдүү. Булардын салмагы деле жеңил эмес, андыктан соккулар таамай тие турган болсо кадимкидей кыйын абалда атаандашка алышы ыктымал. Ал учурда биздин мекендешибиз мына Мыктыбек Оролбай уулу Фарухтун артына өтүп кетти. Муунтуу ыкмасы колдонулуп калышы ыктымал. Жок, азырынча моюнун берген жок. Бул Мыктыбек Оролбай уулу Ош облусунан Кызыл Суудан болот. Демек 1,77 см боюн узундугу, өзү болгону 20 жашта. Өзбекстандык 28де. Тааныштырып да жетишкен жокпуз. Бирок Азамат мына Мыктыбек Оролбай уулу ошентип көз ачып жумганча мойнунан тартып кетти дагы. Ийгилик жаратты. Азамат эми тааныштырайын. Демек Мыктыбек Оролбай уулун ММА боюнча жаштар арасында дүйнө чемпиону, ушу санда боюнча Кыргызстандын чемпиону, ВЕФ Профайт 25, 26, 29да жеңүүчү аталган. Өзү 20 жашта экенине карабастан, демек 5 беттеш өткөрүп, 4-өсүндө жеңүүчү аталган. Ушул маалымат тууру болду экен. Чындыгында таң калып атам. Мыктыбек Оролбай уулу азыр болсо Өзбекстандык жана Кыргызстандык мушкерлер. Өзбекстандан көк бурчтан чыга турган Фарух Кадиров, ал эми Кыргызстандан Мыктыбек Оролбай уулу, улуу кыргыз спорт клубунун өкүлү. Мына бой узунурагы бул кыргызстандык.